Жакшыбек Гүлсүн эже, сизге мындай суроо. 2002-жылдардагы Клара Ажыбекова, Турсунбек акындар менен байланышкан бир тарыхый бир окуяңыз бар экен да, ошол жөнүндө бөлүшүп бересизби? Жана Турсунбек акын агай менен учурашканда байкасаңыздар керек, күлүп учураштык. Экөөбүздүн оюбузга ошол кездеги окуя түштү окшойт. 2002-жылдар ошол өлкөдө кичине олку солку болуп турган, мен Тамга айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп тургам. Анан ушул бизге эми азыр айта берсек болот. Турсунбек акын, Клара Ажыбекова элди бузуп жүрүшөт. Буларды эми территорияга жолотпош керек деген саясат болгон. Анан булар Барскондо жүрөт. Эми Барскондон силер тозуп алып, айылдан кубалап чыккыла, барскондуктар кубалады деди, элди чогулткыла деп. Мен чогулткум келген жок. Себеби биринчиден мен мамлекеттик бардык тапшырманы жакшы аткарчумун. Республикадан 2 жолу биринчи орунду алганбыз. Областтан биринчиликти берчү эмеспиз. Анан мындай бийликтен корко берчү эмесмин. Өзүмдүн ишимди так аткаргандан кийин. Анан өзүмдүн ички дүйнөмдө элди эмнеге чогултуп мен чуу чыгарам дедим. Анан келбей калды го деп бир саат 5-тери болгон, элди чогулткан жокмун. Мен көчөгө чыгып баратсам, бир машина келип токтоду жолдон. Анан адегенде Турсунбек акынды тааныган жокмун. Сүйлөшүп басып баратып, Турсунбек акын деп ойлодум. Поштаны сурады, анан почта бекиди, саат 5 болду дедим. Бизге телефон керек эле, срочно. Менин кабинетиме кириңиз, чалып алгыла дедим. Мен айыл өкмөт башчынын кабинетине киргиздим. Клара Ажыбекова дагы 2-3 аял машинада жүрөт. Анан алар кирип сүйлөшүп отуруп, Азаттыкка чалды. Анан Буюккан Досалиева менен сүйлөштү. Ошондо мына бизди кол салып, таш менен кубалап ушинтип чыгышты. Батыраак ушундай билдирүү бергиле деп сүйлөштү. Анан билдирүүнү бергенден кийин сүйлөшүп отурдук. Позициябызды айтып, Турсунбек акындын негизги позициясын колдодум. Анан Клара эжекебиздин сүйлөгөнү мындай: ал киши бай, силер жардам бердиңер, элиңерге чуу салбайбыз деген сөздөрдү сүйлөгөндө күлүп, сиздин бул позицияңыз туура эмес таптакыр. Мындай элге чуунун кереги жок. Бирок мындай мамлекеттин туура эмес жагын деле мыйзам түрүндө айтсак болот. Өзүңүздөр көрдүңөр да, мына аркаңардан канча машина келди, мен аларга мен территориямды өзүм билем дедим деп, анан өзүм узатып чыгып, жылы узатып койгом. Анан ал кезде чындыгында мындай ойлогондо менде жүрөк бар экен. Анан бийликтегилер деле мени сыйлашчу. Айттым, мен территорияда мен эмне себептен мындай чуу чыгарышым керек, биз сүйлөштүк. Эми Азаттыкка менсиз деле чалат эле деп. Анан бул киши менен кескенде дайыма ушундай жакшы маанайда жолугабыз. Жок, мен өзүмө ишенимдүү иштечимин, кызматта айыл өкмөтүнүн башчысы болуп, анда эл шайлачу. Анан мындай туура эмес кыйтып эжебип тигиби деген сөздөр болду. Мен жооп бердим. Анан аркамдан түшө алышкан жок, түшкөн жок.